Грипп болып суық өтіп қалғанда витамин С іш керек деген нәрсе 1960 жылдарда Linus Pauling деген киши тарабынан башталыптыр. Orange juice. What did you say? Orange juice. He won a Nobel Prize for his work with quantum chemistry and a Nobel Peace Prize in the 60s for his anti-nuclear weapon advocacy. Barkeeping. Ошол жылдарда бул киши өтө аты чыккан, Нобель сыйлыгын, химия боюнча Нобель сыйлыгын жеңип алган бир киши болот. Анан тез грипп болуп, ушинтип суук өтүп ооруп кала бергендиги үчүн өзү ал бир досуна кайрылат да, медик, врач досуна кайрылат. Ал досу күнүнө абдан көп дозада витамин С ичсең жардам берет дейт. Анан бул киши күнүнө 2000 миллиграмм витамин С ичип баштайт. Бир канча убакыттан кийин чындап эле өзүн бир аз жакшы сезип калат. Мага жардам берди, демек бардык адамдарга жардам берет деп журналисттерге интервью берет, ушул жөнүндө айтат, анан китеп жазат. Ал китеби дагы ошол жылдарда эң көп сатылган китептердин арасына кирет. Ошол жылдарда башталат анан ушундай витамин С гриппке жардам берет, суук өткөндө витамин С ичиш керек деп. Бул Америкада өтө мындай бум болот да. Бирок бул туура эмес экен. Витамин С адамга андай анчалык гриппти жакшы кылып коет деген нерсе жок экен. Бир аз жардам берет экен, бирок ал киши айтканчалык эмес экен. Муну 46 изилдөө жана 11 000 адамдын үстүнө жасалган изилдөө тастыктаптыр. Миллиграмм адамга күнүнө керек болгон дозадан 22 эсе көп экен. Бир эркекке күнүнө 90 миллиграмм, аялга 75 миллиграмм жетиштүү экен. Бул биз күнүнө жеген мөмө жемиштерден биз муну толук алат экенбиз. Ошондо грипп болуп суук өтүп калганда эмне кылышыбыз керек? Эгер оор болсо, алга арганда врачка кайрылыш керек. Эгер жеңил эле болсо, көп жидкость, жылуу суу, чай, ошо лимон чай ичсе болот, компот жана башка ошону көп ичиш керек экен, анан эс алышыбыз керек экен. Айрыкча ошол ичинде витамин бар, витамин С бар, иммунитетиңерди көтөрөт деп айрыкча кыш учурларында реклама кылынган кээ атыга дары дагы десек болбойт, аларды мен эмне дешти билбейм. Ошолорду алганга шашпаш керек экен. Андайлар Америкада дагы көп экен. Алардын аркасында, Америкадагылардын аркасында, Америкада ошол дарыларды контроль кылган уюмдун атынан жазылып турат. Бул жерде айтылгандардын бирөө дагы тастыкталган эмес, эч кандай гриппке жана суук өткөнгө булар жардам бербейт деп эле жазылып турат экен. Barkeeping.